Менде бир суроо бар эле нарын боюнча. Нарында ушундай канча жыл мурун ушундай бир суу тартышкан. Суу департаменти баш жооп берсе керек. Нургазы мырза, сиз жооп бересизби? Нарын шаарында Жумабүдүн Шералиев көчөсү бар, Чоң Алыс көчөсү бар. Ошо көчөлөр аркылуу таза суу тартылган. Ошонун тагдыры эмне болду? Түтүктөр сапатсыз болуп, канча жылдан бери жол касылган бойдон калып кеткен. Үстүндө асфальт жок, эл кыйналды. Ошо эмне болду тагдыры? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Бул мен таза суу департаментинин директору болом. Нарын шаары боюнча сиз айтып кеткен суу менен камсыздоо иштери аяктап баратат. Жакын арада уже тапшырууга берилет. Бул проект 40-50 жылга эсептелген. Азыркы мезгилде саркынды сууларды кетирүү системасы, проектный сметный документациясы алдагы жасалып атат. Жакын арада бүтөөрү менен ишке ашат. Рахмат. Сиз так айтсаңыз, качан башталды эле? Канча акча алынган, качан башталган? Ким аткаруучу? Эмнеге бүтпөй турат? Эмне чыры бар? Билесизби ошо жөнүндө? Азыр бул Минур деген проектный строительная организация бул жумуштарды аткарылып атат. Практически уже бүтүп калды бүт бар жумуштар. Жок, качан бүтмөгү эле бул? Качан башталды эле? 2 жыл, 1,5 жыл болду. Жок, 1,5 жыл эмес. Бул башталганы 2018-2019 башталган. 2-3 жыл мурун бүтмөк. Сапатсыз болуп курулуп, бүтпөй келет ушунга чейин. Жергиликтүү суу чарбасын өткөрүп бердиңерби, бере элексиңерби? Азыр ошол кемчиликтерин практически уже бүтүп калды да. Азыр ошол кемчиликтер бүтпөй калгандарды. Кемчилик ал жерде көп. Себеп дегенде түтүктөр айтып атпаймбызбы, сапатсыз. Сапатсыз болгондуктан улам жарылып берип, аякты жергиликтүү суу чарбасы албай атат өзүнүн балансына. Алса, дагы ушундай боло берсе, кантип жазайт, акча жок болсо? Толук маалыматыңыз барбы? 1 жылдын ичинде мындай 1 жылдын ичинде гарантийный срок бар. Ошолдун эксплуатацияга берилет. Ошол 1 жылдын ичинде кандайдыр бир сиздин маалыматыңыз жок экен. Нургазы мырза, сиз маалыматыңызды тактап мага кагаз түрүндө берип коюңузчу. Макул. Маалыматыңыз жок экен. Булар жергиликтүү суу чарбасы менен соттошуп, 2-3 жыл менен соттошуп келип атат. Өзүнүн балансына албаган үчүн. Рахмат.